Бүгүн 15 февраль Борбор калаада советтик аскерлердин Оганстандан чыгарылгандыгын 35 жылдыгына арналган митинг реквием болуп өттү. Курман болгондорду эскерүүгө Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин жетекчиси Кожобек Рыспаев, ардагерлер жана алардын жакындары катышты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ооган ардагерлерин куттуктап, согуштун катаал шарттарында жарандык милдетин жоопкерчилик менен аткарган биздин батырларга таазим кылабыз деди. Бүгүн советтик куралдуу күчтөрдүн Афганистандан чыгарылышына 35 жыл толуп отурат. Бүгүнкү митингдин катышуучулары курман болгон 252 жоокерибизди жана майып болуп кайткан 1500ден ашык жоокерибизге башыбызды ийип таазим кылабыз. Ошондой эле коргоо министри Бактыбек Бекболотов Ооганданда интернационалдык милдетин аткарган ардагерлердин тарыхый датасы менен куттуктап, алардын укугун коргоп, келечегине кам көрөрүн баса белгиледи. В нашей истории вы сделали очень много. И на сегодняшний день вы неустанно продолжаете свою работу в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Сегодняшний ваш труд, он очень необходим. Очень необходим. Потому что на сегодняшний день желающих переписать нашу святую историю становится с каждым днем все больше и больше. Бул иш-чарага катышкан ардагерлер өлкөбүздө тынчтык болсун деген тилегин билдиришти. Учурдан пайдаланып, мен жалпы Афган согушунун ардагерлерин бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Биринчи байлык ден соолук, андан кийин ак жоолук дейт. Барыңыздар ден соолукта болуңуздар. Элибизде тынчтык болсун, согуш болбосун, кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Митинг реквием Сейил бактагы эстеликке гүл коюу менен аяктады. Ооган согушуна 7140 кыргызстандык катышып, алардын 252си согушта курман болсо, 1500 ар кандай жарат менен кайткан, 4-өө дайынсыз жоголгон.